Деги эле ийгилик эмне десе, мен мындай бир прозаикалык, бир мындай романтика сүрөтүндө жооп бердим эле. Бул бир багууга коюлган бир ат болуш керек депчи. Мисалы үчүн жашоодо бизге ушу турмуш бособостун аттаганда айталык, ата энебиз, балким медресе, балким мектеп, балким окуу жай койчу бизге бир кулун берди деп элестетиңиздер. Асыл тукумдан бир кулун берди, аны биз өзүбүз тай кылып, андан кийин аны тайдан кунандан андан кийин асыйга жеткирип таппай турган бир ат болуш керек дедик. Үй бүлөдө өзүнчө бир ийгилик аты турсун. Үй бүлөлүк ийгиликтер. Байланыштарда өзүнчө бир ийгилик аты болсун. Ишкерликте өзүнчө бир, чыгармачылыкта өзүнчө, өнөрдө өзүнчө койчу. Кайсы багытта чабабыз десек, ошол багытта ушундай бир ээр токум менен турган, ушу таныбасынан буу чыгып, туяктары жер чапчыган бир буудан, ушундай бир чаар буудан сымал бир ат ушу кепшенип турсун, жана аны биз жылоосун колубузга байлагандай болуп сезилсин. Качан зарыл болгон учурда биз секирип минели да ал ийгилик менен максатыбызды көздөй чабалы деп түшүндүрдүм да. Бул затында эмне десе, бул оомат эмес. Ийгиликти ийгилик кылган адам болот. Бул өтө сабырдуулук менен, өтө чыдоо менен, өтө даанышмандык, түшүнүү менен гана пайда боло турган бир түйшүктүн натыйжасы. Ийгилик ошо бир таштан таш кылып кынап отуруп бир тоо пайда болгондой экен. Жана ошол тоонун үстүнө чыксаң гана бийиктик. Өзүң тургузган тоонун үстүнө чыгуу бул бийиктик да. Демек ийгилик бул аста секин жеңиштерден ийгилик жеңиштерден жетишкендиктерден куралып отуруп, ушундай бир баягы мен айткандай бууданга жетсе, анан кийин гана аны чапканга болот. Анан кийин гана ийгилиги бар адамдай, ийгиликтүү адамдай жашаганга болот экен да.